Xabarlar. Assalomu alaykum. Studiyada Dilnoza Toshmuhamedova. Innovatsion rivojlanish agentligida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari o'rtasida innovatsion rivojlanish forumi bo'lib o'tdi. Forumda mintaqaviy innovatsion ekotizimni rivojlantirish, startaplarga va kichik biznesga iqtisodiy o'sish drayverlari sifatida qarash, texnologiyalar sohasida transchegaraviy hamkorlik, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida sun'iy intellektni rivojlantirish va tarmoqlarda raqamli transformatsiya strategiyasini amalga oshirish kabi masalalar muhokama etildi. Muxbirimiz tadbir ishtirokchilaridan biri Qirg'iz Respublikasining Kirgiz patent tashkiloti direktori o'rinbosari Ulan Ismoilbekov bilan muloqotda bo'ldi. Ушул форумдун алкагында инновация жана илим боюнча дагы MSNT'нин жыйыны каралган. Ал жыйында дагы ар бир өлкө Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан өз ойлорун айтып, инновацияны мындан ары жылдыруу боюнча маселе көтөрүшөт. Андан сырткары бүгүн форумда дагы инновацияны өнүктүрүү боюнча көп жакшы идеялар айтылды. Аларды мындан ары жылдыруу боюнча сунуштар айтылды. Өзүнчө конгресс түзүү боюнча дагы сунуштар айтылды. Андан тышкары ар бир өлкө өзүнүн инновациялык жааттагы өнүктүрүү боюнча өзүнүн сунуштарын айтты. Өзбекстан Республикасы менен алакаларыбыз бар. Бүгүнкү учурда сиздердин министрликтин алдында инновация агенттиги менен биздин Кыргыз патент агенттигинин ортосунда макулдашуу бар. Бул макулдашуу урматтуу президент Мирзиёев бизге иш сапарга келгенде кол коюлган. Ошонун алкагында бүгүн директор менен да жолугушуу болот. Жана бир катар инновацияны өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Siz xabarlar dasturini tingladingiz.